Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Çok özel bir yayınla karşınızdayız. Atayurdu Kırgızistan'dayız. Tanrı Dağları'nın eteklerinde Bişkek'teyiz. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Japarov bugün yayın konuğumuz olacak. Bizi böylesine güzel bir mekanda ağırladığınız için çok teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Rahmat, hoş gelipsizler Kırgızistan'a. Ova bizde Oktyabr okuyalarında eldik tolkundolor bolup, oşol tolkundolorдун негизинде ел алып келип мени бийликке олтургузган. Ошол күндөн ушул күнгө чейин элдин ишеними менен бийликти аткарып келе жатам. Бүгүн өзүңүздөр күбө болгондой 11 апрелде элдик добуш менен референдум өткөн. Референдумда эл жаңы конституциянын долбоорун колдоп берди. Ошого мен бүгүн кол койдум. Бүгүндөн баштап биз жаңы конституция менен жаңы бийлик бутактарын орнотуу менен ишти баштадык бүгүн. Мындай окуя болбош керек эле. Тилекке каршы 29-30 апрелдерде болуп кетти. Негизи өзү делимитация, демаркация бүтө элек эки мамлекеттин ортосунда мындай чек ара чырталаштары болуп эле келген. Бирок баягы майда чүйдө мындай чыр чатактар менен чектелип эле мындай чоң масштабтуу ок атышууга барган эмес. Бул жолу тилекке каршы ошондой болуп калды. Бирок ушу бир 2 күндүн ичинде кечиктирбестен Тажикстандын президенти Эмомали Шарипович Рахмонов менен экөөбүз түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жолу менен согушту токтотуп калдык. Эгер токтотпосок, мындан ары уланып кетсе, 100 миңдеген адамдардын каны төгүлүп кетет. Биз муну жакшы билебиз. Тажикстан тараптагы муну жакшы түшүндү. Ошондуктан токтотуп калдык. Азыр делимитация, демаркация боюнча чек араларды тактоо боюнча иштер жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө эки өлкөнүн комиссиялары отуруп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат. Кудай буюрса, жакынкы араларда биз ушу чек араны бөлүштүрүү, такташуу боюнча маселени аягына чыгарып кол коюшабыз деп үмүт кылып отурабыз. Биз чек араларды тактап, баягы абдан тактап туруп, чекит коюп алмайынча чейин мындай чек арада жер талаш маселелери улана берет. Мындан дагы чоң масштабтуу согушка айланып кетиши мүмкүн. Ошондуктан биз талап кылып атабыз. Биз ушундай демилге көтөрүп атабыз. Жакынкы арада чек ара маселелерин бүтүп, чекит коюп, кол коюшуп коелу деп. Кудай буйрса ушуга жетишебиз жакында. Ооба, түрк дүйнөсүнө кирген бардык өлкөлөр, дээрлик барлык өлкөлөр өзүлөрүнүн жардамдарын сунушташты. Телефон чалууларды кылып, баягы өзүлөрү колдой турган мындай позицияларын билдирди. Анын ичинде Түркия дагы бар. Мен өзүм түз телефондон сүйлөшпөсөм дагы массалык маалымат каражаттардан окудум. Бул албетте баягы дем күч берди. Биз жалгыз эмес экенибизге бул билдирип чыкты. Мен бул үчүн бардык түрк дүйнөсүнө кирген мамлекеттерге, анын ичинен Турцияга да терең ыраазычылыгымды билдирем. Түрк бир туугандарга. Биз 30 жылдан бери башкаруу системасынын ар түркүнүн көрдүк. Президенттикти да көрдүк, парламенттикти да көрдүк, парламенттик президенттикти да көрдүк. Ар түрлүү башкаруу системасын көрдүк, бирок бир дагы бүгүнкү күнгө чейинки башкаруу системасы Кыргызстанга жакшылык алып келген жок. Муну бүт дүйнө коомчулугу көрүп турат. Кыргыз мамлекетинин ичинде жашаган кыргызстандыктар толугу менен билди. Акыр аягы бир гана бутакка биригиш керек экенин бийлик. Буга чейин акыркы 10 жылдан бери бизде 3 башка бийлик жүргүзүлүп келдик. Парламент өзүнчө бийлик жүргүзүп келди, өкмөт өзүнчө бийлик жүргүзүп келди, президент өзүнчө бийлик жүргүзүп келди. Бүгүнкү конституциянын негизинде эми бардык бийлик бир бутак менен бирикти. Айрыкча өкмөт менен президенттин бийлиги. Парламент өзүнчө калды, ал мыйзам чыгарып, мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөй турган орган болуп калды. Бүгүндөн баштап биз өкмөт менен президенттин аппараты дагы, бардык структурасы дагы бир эле болуп бирикти. Аткаруу бийлиги бир бутакка бирикти. Эми мындан аркы бизди күтө турганы экономикалык жактан, жана башка саясий, геосаясий, аскерий жактардан, бардык эле дээрлик бардык жактардан бирдей саясат жүргүзүлүп, эми мындан ары Кудай буйрса өнүгүп кетүү процесстери күтүлүп турат да.
30 жылдан бeri албетте биздин экономикабыз аябай ылдый түшүп кетти. Муну биз моюнга алабыз. Бүгүнкү күндө экономикалык абалыбыз өтө начар, абдан кыйын. Бирок биз алдыңкы 5 жылдыкка стратегия иштеп чыктык. Бүгүндөн баштап ошол стратегиянын негизинде иштейбиз. Кудай буюрса бир 2-3 жылдын ичинде биз экономикалык кризистен чыгып кетебиз деген үмүтүбүз чоң. Түркия менен Кыргызстандын мамилеси илгертеден бир туугандай мамиледе келгенбиз. Бул эч кимге жашыруун эмес. Муну түрк калкы дагы, кыргыз калкы дагы жакшы билет. Менин билишимче, акыркы 4-5 жылдан бери түрк менен кыргыздын ортосунда мамиле салгындап кеткен. Бул эми баякы өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин жетекчиликтин түрк менен Орусия мамлекетинин ортосундагы ишке кийлик иши калып, өзүнүн туура эмес позициясын көргөзүп алгандыгы үчүн Түркия менен Кыргызстандын мамилеси солгундап кеткен. Кудай буюрса мен ишенем, мындан ары Түркия менен Кыргызстандын мамилеси эң жогорку деңгээлге жетерине көзүм жетет. Биз муну кайрадан жандандырабыз, анткени биз илгертеден бир тууган калкпыз. Биз кече күнү эле бир тууган боло калган жокпуз. Биздин 1000 жылдык тарыхыбыз бизди бириктирип турат. Ошондуктан мен ойлойм, Түркия менен дээрлик бардык эле башка мамлекеттер менен биз мамилебизди бир туугандай кылып туруп түзгөнгө аракет кылабыз. Эки өлкөнүн ортосундагы соода сатык алакалары бул 400 миллион доллар деген бул күлкү келерлик нерсе. Биз муну бир 2 миллиард, 3 миллиард долларга чейин чыгарышыбыз керек. Ал үчүн эки мамлекет чын ниети менен жана мындай активдүүлүгү менен эки өлкөнүн бизнесмендеринин форумун өткөрүш керек. Мына мен жакында өзүңүздөр билесиздер, Өзбекстанга барганда 150ден ашык бизнесмендерди ала бардым. Крупный бизнесмендерди, ири бизнесмендерди ала барып, Өзбекстандын бизнесмендери менен 2-3 күн форумдарды өтүп, алар менен ошо биргелешип иш кура турган, ишканаларды ача турган маселелерди сүйлөшүп келишип туруп, бүгүн ошол процесс ишке жылды. Жылып бүгүн активдүү иштеп атабыз. Эки өлкөнүн ортосунда соода сатык алакалары көбөйө баштады. Түркия мамлекети менен дагы биз ушундай форумдарды өткөрүшүбүз керек. Мен ошо ар бир барып келген мамлекеттеримде бизнесмендерди ала барып, ошо эки өлкөнүн бизнесмендерин жакындаштырып жатам. Мен ойлойм, Кудай буюрса Түркияга баратканда дагы бизнесмендерди ала барып, сиздердин бизнесмендер менен бир форумдарды өткөрүп, андан сырткары эки өлкөнүн ортосундагы мамлекеттер аралык келишимдерге кол коюшубуз керек. Мына ошону менен гана биз бири-бирибизге карым-катнашты, соода сатыкты жүргүзүүнү биз көлөмүн көбөйтө алабыз. Мына ушундай жолдор менен гана көбөйтө алабыз. Биринчиден мен Түркияга ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Ошо биздин жарандарга, мигранттарга иш берип, иш менен камсыздап, ошо 30 миңден ашык кыргызстандыкты батырып жүргөн үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Ал эми түрк ишкерлеринин Кыргызстанга келип иштешине биз толук мыйзамдуу мүмкүнчүлүктөрдү мамлекет тараптан, мамлекеттик бийлик тараптардан толук колдоону көрсөтөбүз. Мынакей биз министрлик түздүк, инвесторлорду коргоо, жана алардын капиталдарын коргоо боюнча министрлик түздүк. Мындан ары кандай гана инвестор келбесин ошол министрлик менен байланышып, кабарлашып, келишимдерди түзүп, кандай гана иш болбосун биздин Кыргызстанда кенен кесири иш кылганга жол ачылды. Буга чейин мен жакшы билем, моюнга алабыз, жашырыштын кереги жок. Ар кандай деңгээлдеги бизнесмендердин бизнесин тартып алып, же болбосо ошол мүлктөрүн тартып алган учурлар болгон. Мен келген 6 айдын арасында бардык өлкөлөр боюнча Россия, Түркия, Европа, Америка, Кытайдан келип иштеп аткан бизнесмендердин бизнесин тартып алгандарды, мүлкүн тартып алгандардын бардыгын кайра кайтартырып бердирип атамын. Мыйзамсыз тартып алгандарды кайра кайтартырып берип, мына иш кылгыла, мындан ары силерди мамлекет коргойт деп атам. Буга чейин мамлекет албетте көңүл бурбай келген. Биз көңүл буруп мындан ары министрлик ачып, ошол министрлик аркылуу баарын коргойбуз деп, мына ушундай министрлик түздүк. Мына мен азыр сиздерден чыккандан кийин кол коёмун. Өкмөттүн жаңы структурасы курулат, бул кабинет министров болот, министрлер кабинети болот. Ошол жерде 2 министрлик, 3 министрлик кошулуп атат бүгүн. Бүгүнкү 12 министрликке дагы 3 министрлик, 15 министрлик болуп. Бул экологияны коргоо жана ушу климатка көңүл буруу министрлигин түзүп атабыз. Инвесторлорду коргоо министрлигин түзүп атабыз.
жана санариптештирүү боюнча, цифровизация боюнча өзүнчө министрлик түзүп атабыз. Анткени биз мына бүгүн 21 кылымда жашайбыз. Бардыгы техниканын заманы. Ошондуктан ушундай министрликти түзүп, биз тез арада алдыга жылып кетели деген ушундай бир максатты коюп атабыз. Биз мурдатан бери, ушу жаңы ачылгандан бери Түркпа, Түрксой уюмдарында мүчөбүз. Биз дайыма колдоп келебиз. Жана биз активдүү катышуучусубуз. Дайыма колдойбуз. Мен өзүм эсимде, 2005 жылы депутат болуп келгенимде Кипр мамлекети менен, Түндүк Кипр мамлекети менен достук группасын түзүп алып, ушу бир жакшы иштештик эле. Ошол мезгилдерде Түркпа, Түрксой менен да активдүү иштегенбиз. Андан бери эле ошо биздин жарандар, биздин ушул мамлекет тарабынан кызматташып келе жатат. Дайыма колдоп турганбыз, дагы да колдой беребиз. Эмдиги жылдан баштап бизге өтөт, баягы төрагалык кылуучу. Бизге өткөндөн кийин бул Түркпа менен Түрксойдун ушу түрк дүйнөсүнө кирген мамлекеттер аралык келишимдер бар, жана өзүнүн стратегиясы бар. Бул жылы эмне кылышыбыз керек, эмдиги жылы, аркы жылы эмне кылышыбыз керек деген. Биз только ошол программанын негизинде, ошол стратегиянын негизинде иш алып уланта бермекчибиз. Биринчиден, COVID-19 былтыр башталганда бүткүл дүйнө жүзүндө катуу башталды. Кыргызстандагы четте калган жок, ал боюнча бир топ жарандарыбыз кайтыш болуп кетти. Ошол былтыркы кыйын мезгилдерде биринчилерден болуп ушу Түркия, боордош түрк элдерибиз жардам берди, жардамдарын жөнөткөндүгүн билемин. Ошон үчүн мен өзүмдүн атымдан, жалпы кыргызстандыктардын атынан терең ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Ал эми быйыл болсо, быйыл ар кандай жолдор менен ушу кризистен, COVID-19 кризисинен чыгып кетүүнүн жолдору менен издеп атабыз. Ар кандай жолдорун колдонуп атабыз. Элдик методдорду, элдик дарыгерлердин дагы методдорун колдонуу жолу менен биз быйыл, Кудай буйрса, былтыркы жылдагыдай мындай бир кандай десем бир паника болбой, кризиске кабылбай, мындай жылма чыгып кетип баратабыз деп ойлоймун. Азыр Кудай буйрса кичине басаңдап калды. Мындан 5-6 күн мурун абдан бир көбөйүп кеткен, 400 адамга чейин чыгып кеткен. Бүгүнкү күндө 200 адамдан баягы чыгып атат. Өлүм житимдер аз, 2-ден 3-төн 4кө чейин адамдар өлүп атат суткасына. Бирок республикалык ооруканаларыбызда баягы койкаларыбыздын саны жетиштүү. 50%-ин иштеп атат, 50%-и бош турат запаста. Биз эми ар кандай жолдор менен бул кризистен быйыл чыгып кетип атабыз, жеңил чыгып кетип баратабыз. Манас университети боюнча кабарым бар. Аларда да ошол акыркы 4-5 жылда проблемалар пайда болгон экен. Мен ушу бийликке келгенден баштап билдим. Баарына мен жардамдарымды көрсөтүп атамын, мыйзамдуу жардамдарымды. Мындан ары дагы жардамдарды көрсөтө беребиз. Биз алардын ишмердүүлүгүн дайыма колдойбуз. Анткени алар биз үчүн, биздин Кыргызстандын жарандары үчүн мындай жакшылык кылып аткан иштери булар. Биз ошондуктан толук колдоо кылабыз. ТРТ Аваз менен КТР каналынын биргелешип иштерин мен толук колдойт элем. Эгерде ошол биргелешип иштесеңиздер, бүгүнкү КТРдин болгон мүмкүнчүлүктөрүн дагы жогорулатып, сиздердин деңгээлге чыгарып, ошо канча 30 мамлекетке таратып аткан болсоңуздар, биздин дагы КТР 30 мамлекетке сиздердин аркаңыздар менен жетип калат эле. Ошондуктан мен ушу КТР каналын сиздер менен биргелешип иштегенге мен шарт түзүп берет элем. Эгер сиздерден сунуш болсо, сиздердин көңүлүңүздөр келсе ошого. Ооба, көчмөндөр оюну биринчи ушу Кыргызстанда башталды. Биринчи 3 жыл Кыргызстанда болду. Андан кийин ошонун деңгээлин көргөндөн кийин бүткүл түрк дүйнөсү, көчмөндөр калкы буга кызыгып баштады. Анан былтыркы жылы ушу эмки көчмөндөр оюну Түркияда өтсүн деп Түркияга өткөрүп бергенбиз. Тилекке каршы COVID-19-дун кесепетинен быйыл дагы өтпөй калды. Мен ойлойм, эмдиги жылы өтөт болуш керек деп. Андан ары дагы башка түрк дүйнөсүндөгү мамлекеттерине, көчмөн калктарга өтүп, жыл сайын ошол тегеренип турушун биз тилек кылдык. Маган келген маалыматтар боюнча өткөндө ушул Түрксойдун жетекчилиги менен жолукканда алар айтып калышты.
биздин ошол уюштуруучуларыбыз бул жылы Түркияда өтсө, кайра эмдиги жылы биз алалы, биз өткөрүп, андан кийин кайра башка мамлекетке өткөрүп берип, анан кайра биз алалы деп, то есть баягы бирден секиртип, кайра өзүбүздү өткөрүп туралы деген сунуш киргизип талашып аткан экен. Мен аны токтоттум. Андай болбойт. Анда кызыгы жок болуп калат. Башка өлкөлөргө кызыгы жок болуп калат. Турциядан ары Венгрияга кетеби, Азербайжанга кетеби, Казакстанга кетеби, ушинтип кезеги менен өткөрүп отуруп, анан өзүбүздүн кезек келгенде гана өзүбүздү өткөрүп туралы деген келишимге келиштик. Эми Кудай буйрса, эмдиги жылы Түркияда өтсө, андан кийин анан башка мамлекеттерге өтүп, кийинки мамлекеттер алат, ошолор өткөрөт деген терең ишенимдебиз. Бул көчмөндөр оюну токтоп калбаш керек. Бул деген биздин көчмөндөр калкынын түрк дүйнөсүнүн негизги маданиятын көрсөтүп турган оюн. Ошондуктан бул токтоп калбаш керек. Ал эми спорт бул ден соолуктун булагы дейт. Мен ушу бала болуп башыма жүн чыккандан бери спорт менен келатамын. Акыркы 3,5 жыл камакта жаттым. Ошол 3,5 жыл тынбай жаздан баштап күзгө чейин тынбай баягы футбол ойноп аттым. Анткени бизде ошол шарт түзүлгөн, футболдук баягы аянтча бар. Ошондуктан футбол менен ойноп аттым. Эми азыр күн жылыда эми дагы футболду баштайм, Кудай буйрса. Бул спорт дайыма ошол ден соолукту бекемдеп, адамды мындай көңүлүн куунак кылып, ушундай кыла турган маселе. Ошондуктан спортту ар бир адам таштабаш керек да, спорт менен машыгып туруш керек. Ар бир адам өзү негизи бир нерсеге жетүү үчүн кыялданат. Мен ушуган жетээримди мындай алдын ала сезгем. Бир 7-8 жыл мурун сезгем. Биринчи жолу камалганымда деле сезгем. Анткени биринчи жолу 12 жылы камалганмын. Мен эч күнөөм жок жерден эле алып барып мени ошо камап койгон. 9 ай жатып чыкканмын. Ошондон ушул күнгө чейин ишимди уланта бердим. Эл менен иштедим, интернет аркылуу иштедим. Алып келип 2017 жылы камап койгондо 3,5 жыл мурун. Абакта жатып алып да иштей бердим. Акыры ушул мамлекет башына келип, мамлекетти мен саздан сууруп чыгам деген ушундай менин кыялым болгон. Ошол кыялыма бүгүн жеттим. Эми Кудай буйрса алдыңкы бир 5 жылдыкта мамлекетти саздан сууруп чыгам деп ишенип отурам. Кайсы гана мамлекет болбосун, ал мамлекеттин өнүгүүсү үчүн бул биринчи кезекте өзүнүн кен байлыктары. Экинчи кезекте бул туризми. Үчүнчү кезекте инвесторлорду тартып келүү. Мына ушул 3 гана тармак менен биз өнүксөк болот. Ошонун негизинде биз азыр бардык кен байлыктарыбызды ревизия кылып атабыз. Кайсыл кен байлыктарды мамлекет өзүбүз ачабыз, кайсы иштелип аткан кен байлыктарды биргелешип иштетебиз, инвесторлор менен ушуларды карап атабыз. Андан кийин экинчи бу туризм жагын карап атабыз. Бизде туризмге көңүл бурсак, биз туризм менен дагы бир топ экономикабызды көтөрүп алабыз. Бизде болгону гана жанакындай сервис жагына аксап атабыз. Биз ошону план түздүк. Кандай сервис кылыш керек экенин, сервисти кандай жасаш керек экенин, мисалы сиздерде Түркияда бу сервис жагы өтө жогору өнүккөн да. Сиздерге жиберип, үйрөтүп, кайра келип туруп анан кийин ачсак деген максаттарыбыз бар да. Жана башка өнүккөн өлкөлөрдө дагы жиберип, ушундай неме кылсак болот. Ал эми инвесторлор боюнча биз инвесторлорго бардык шарттарды түзүп берип атабыз. Бир 2 айдан кийин жаңы мыйзам кодекси кабыл алынат. Бул ошо инвесторлорду коргоо боюнча. Биз инвесторлорду мыйзам менен эле эмес, бүгүнкү мен кол койгон баш мыйзам менен да коргоп койдук. 17 статьясына жазып койдук. Инвесторлор баш мыйзамдын негизинде корголот деп. Ан үчүн биз ошо кодексти дагы жазып атабыз. Кодекс эле эмес, пока биз бийликте турган мезгилде, акыркы 5 жылда, 5 жыл, 6 жылбы бийликте турган мезгилде, бийлик тараптан дагы биз инвесторлорго тийгизбей, крупный инвесторлорду алып келип, ишке салып, кен байлыктарга болобу, завод фабрикаларды ачууда болобу, аштырып болобу, ошолорго тийгизбей, карап берип, мындай экономикабызды көтөргөнгө салым коштуралы деп атабыз. Мына ошон үчүн мен бүтүндөй дүйнө жүзүндөгү келген инвесторлордун бардыгын кабыл алып атамын.
бүгүнкү жаңы түзүлүп аткан министрликке жиберип атамын, мына келишим түзгүлө, кайсы тармакка иш кылам десе, мына Кыргызстандын эшиги инвесторлор үчүн ачык деп атабыз. Бир дагы бир мындай бир куугунтук, же болбосо мурдакыдай баягындай бир бийлик тараптан, же болбосо коррупционер болгон чиновниктер тараптан инвесторлорго зыян тарттырган жагын биз таптакыр жол бербейбиз. Мына ушул жол менен гана Кыргызстанды өнүктүрсөк болот. Эми мен кандай көрөм Кыргызстанды? Кандай мындай кыялданам? Өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошконго мен кыялданам. Биз эч нерсесинен кем эмеспиз. Мисалы эле ошол өнүккөн өлкөлөрдүн алдыңкы дүйнөдө алдыңкыбыз деп өнүккөн, мисалы Европа мамлекетинде, Сингапур мамлекетин алалы. Андан эмнебиз кем? Биз деле ошолор окшогон адамбыз да. Алардын эки башы, төрт көзү жок да. Биз окшош эле адам алар деле. Болгону гана коррупцияны жок кылып түп тамырынан, анан эл үчүн иштеп, казынаны көтөрүп, казынаны толтуруп, экономикасын көтөрүп кеткен өлкөлөр алар. Биз да ошого жетишибиз керек. Мен ойлойм, жакынкы 5 жылда Кудай буйрса жетип калабыз. Өнүккөн өлкөлөрдөн теңелип ашып кетпесек дагы, өнүгүп, жакшы мындай өнүгүү жолуна түшүп, адамдардын аң сезимин башка жака буруп, баягы коррупциядан башка жака, жанагындай бир терс ой пикирлерден, мындай терс мүнөздөрдөн буруп, жакшы жолго салып коебуз деп терең ишенем акыркы 5 жылда. Негизи элдик адам деген наамды маган кыргыз эли берди. Буга терең ыраазычылык билдиремин. Анткени кайсы гана эл болбосун, мейли Түркия болобу, мейли Кыргызстан болобу, ал элдер өз адамын кандай адам экенин өзү баа берип турат. Көпчүлүк жаңылбайт. Буга чейин 30 жыл бою жаңылып келди. Анткени ар кандай адамдар келди. Бири бийликке кызыкса, экинчиси байлыкка кызыкты дегендей. Анан менин принцибим, байлыкка да, бийликке да кызыкпаганым көрүндү, айрыкча байлыкка кызыкпаганым көрүндү. Мен ошол элдин ишенимин аягына чейин аткарып кетишти мен өзүмө максат кылып койдум. Муну кыйшаюусуз закон катары кабыл алып, ошол менен иштеп кетип баратам. Анткени байлыкты көрүңө көтөрө кетпейсиң, шейшепте чөнтөк жок экен. Ошондуктан байлыкка мен кызыкпаймын. Эгер мен бүгүн байлыкка кызыгып кете турган болсом, анда 5 жылдан кийин мен Кыргызстанды түз жолго сала албайм, кайра тескери жолго салып коюшум мүмкүн. Анткени кыргыз мамлекетинин элдери көпчүлүгү 80% эң акыркы үмүтүбүз сен деп алып келип отургузду. Анан мен ошолордун үмүтүн үзүп башка жака буруп кетсем, өзүмдүн кызыкчылыгыма, же болбосо байлыкка кызыгып, же бийликке кызыгып, дагы бир бүгүнкү өсүп келаткан демократияны жок кылам, же болбосо мындай кылам, өзүмдүн кызыкчылыгым үчүн бир узкий кызыкчылык үчүн кетем десем, анда бүтүндөй Кыргызстандын үмүтү өчүп калат. Андан кийин бир да кишиге ишенбейт, бийликке да ишенбей калат. Андан кийин Кыргызстан жок болуп кетиши мүмкүн. Мен ошону каалабаймын. Ошондуктан мен ушундай принцип менен иштеп кете берем. 5 жылдан кийин жыйынтыгын эл өзү берет, өзү билет. Ал эми түрк дүйнөсүнүн мамлекеттерине мен тынччылык каалаймын, ынтымак каалаймын. Ынтымак бар жерде ырыс бар деп кыргызда жакшы сөз бар. Эгерде биз түрк дүйнөсүнө кирген мамлекеттер ынтымактуу болуп, бекем болсок, бизде байлык да болот, бийлик да болот, тынччылык, ыйман да болот. Ырыскы дагы толуп келет баарыбызга. Ошондуктан мен ошол ынтымакты каалайт элем. Ошол эле мезгилде тынччылыкты каалайт элем. Согуш эч кимге жакшылык алып келбейт. Согушту башташ оңой, бирок токтош өтө кыйын. Ошондуктан согуш болбосун, тынччылык болсун. Баарына тынччылыкты каалайт элем.